Соңку учурларда медицина тармагына байланыштуу жагымсыз окуялар, тиш тазалатууга барып чарчап калган 3 жашар бөбөк, дене табы көтөрүлүп ооруканага жеткирилген 2 жашар наристенин өлүмү, эгиз бала төрөп, бирок өзү көз жумган 22 жаштагы келиндин окуясы жалпы коомчулукта эки ача пикирлерди жаратты. Ооруканага дабай издеп барып, бирок артык эмес тыртык болгон жарандардын нааразычылыгы жогорку кеңеште да сөз болуп, анда депутаттар саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди сынга алышып, реформаны талап кылышууда. Өз кезегинде саламаттык сактоо министри тармактагы шалаакылыктарды алдын алуу боюнча өлкө аймагындагы бардык клиникалар жапырт текшерүүгө алынып, лицензиясы жок, талапка жооп бербегендери жабылып жаткандыгын белгиледи. Ошол эле учурда Алымкадыр Бейшеналиев клиникалардагы башаламандык кыска убакытта иретке келтирилерин убадалады. Деген менен ооруканалар эле эмес, дарыканаларда да толгон токой маселе жатат. Дары-дармектер кымбат же жетишсиз. Арасында мыйзамсыз сатылгандары да бар. Андыктан бул көйгөйлөрдү чечүү жаатында кандай иштер аткарылып жатат? Дегеле саламаттык сактоо министрлиги уктап жаткан жокпу? Кесиптешим Гүлдана Момунова сар эсеп салып көрдү. Врачтардын муздак эмесинен мен балам каралбайды, кете берди бейкүнөө. Мен мояка папа деп көтөрүп келген баламды аслер өлтүрүп атасыңар деп. Кечип өлгөн келинди көрөсүң, мен эмнеге неберемди көрбөйсүң? Тилекке каршы соңку учурларда айрым ооруканаларда адам өлүмүнө байланыштуу жагымсыз окуялар ак халачандарга болгон ишенимди солгундатып, коомчулуктун нааразычылыгын күчөттү. Маселен, тишин дарылатууга барган 3 жашар кыздын өлүмү, 2 жашар бөбөктүн чарчап калуусу, төрөттөн кийин каза болуп калган 22 жаштагы келиндин окуясы кырдаалды курчутуп, бул маселе парламент жыйынында да сөз болду. Анда эл өкүлдөрү саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди сынга алып, мындай иштерди шалаакылык катары баалашты. Сиз эмнеге койду президент анда министр кылып бул жаккачы? Сиз экинчи жолу иштейин деп келдиңиз. Иштеңиз ана жакшыракчы. Адамдар өлүп атат бул жактачы. Больница дейт бул. Биз сизди жаман көрүп, сиз жамандап аткан жерибиз жок. Биз фактыларын айтып атабыз. Элдин сөзүн угуп, кайрылып сизге айтып атабыз. Караңыз, көзөмөлдөрүңүз тартипке салыңыз деп атабыз. Севаран деген дем алуу жолу аркылуу берген дары бар экендигин, ошону бергендигин, ошону колдонгондугун аныктаган комиссиянын жыйынтыгы чыкты болуш керек деп ойлойм мен. Ал өзүнүн комиссиянын жыйынтыгын берип чыгардык. Правоохранительдик органдарга да бердик. Ошонун айынан жанакы врачтар азыр СИЗОдо отурушат. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев учурда клиникаларды жапырт текшерүү иштери жүрүп жаткандыгын айтып, лицензиясы жок экендиги аныкталган ар бир клиника 1 айдын ичинде текшерилип, толугу менен жабыларын убадалады. Ошол эле учурда кызматтык милдеттерин толук аткара албай, шалаакылыкка жол берген дарыгерлер болсо, алардын жоопкерчилиги сөзсүз каралат. Азыркы мына кезде 2800 лицензия жок менчик клиникалар иштеп атат. Алардын баарын жаап, нарушениялар барын правоохранительдик органдарга бердик. Азыркы кезде дагы мынакей текшерүүгө чыктык. Биринчилерден болуп мен главврачтарды жумуштан ала баштайм деп аларга тартипти бердим. Эгер ошондой дагы больницаларда кайталанат болсо, ошол жерде жооп бере турган директорлорду дагы жумуштан алып, же болбосо наказать ете баштайбыз. Азыркы учурда жарандардын дагы күнөөсү бар деп эсептейм. Себеби дегенде жыл сайын обследованиядан өтүп, 1 жылда 1-2 жолу көрүнүп коюш керек да. Бирок тилекке каршы өлөйүн деп калганда барып, анан эгерде кандайдыр бир деңгээлде медиктердин аракети менен жакшы аракети болуп, бирок тилекке каршы адамды сактай албай калган учурларда анан медиктерди күнөөлөгөнүбүз да туура эмес да. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек. Кээ бир медиктер ошол акчага көнүп алганда, мисалы, акча берсең карайт, мисалы. Парламент депутаттары ооруканаларда дагы деле коррупциялык элементтер жоюла электигин белгилешти. Ошол эле учурда тез жардам унааларынын жетишсиздиги оор абалдагы жарандардын дартын күчөтүүгө себеп болуп жаткандыгы айтылды. Мына тез жардам боюнча Бишкекте 85 орун вакантный болуп атат. Эмчүн дегенде ал жерде врачтарды жетишпейт. Бригадалардын скоро тез жардам машиналары бар, бригадалар жок болуп атат. Врачтардын көбү бизде больницаларда же ССНдерде иштеп атышат. Скоро помощь тез жардам машиналарга биздин
нагрузкада көп болгондуктан көп врачтар жетишпей атат. Депутат Мейкимбек Абдалиев орган алмаштыруу операцияларын жасатуу үчүн жарандар чет өлкөгө чыгып, каражаты жетпей кыйынчылыкка кабылып жаткандыгын кошумчалады. Бул боюнча министр Бейшен Алиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде чет өлкөлүктөр менен бир катар долбоорлор ишке ашырылып, акысыз орган алмаштыруу операциялары жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдады. Чет өлкөгө барып, жүрөгүн, боорун, бөйрөгүн, башка органдарын алмаштырганы операциялар аябай көбөйүп кетти да. Жана башка ак кан мисалычы. Булар чет өлкөгө барганы мындай биринчиден кымбат, экинчиден ушунчалык ыңгайсыздык, виза маселеси, башка ал жакта жатаканасы, бир-эки адам жок дегенде бир адам барыш керек экен. Ушуну бизде жасаш үчүн мындай бир мүмкүнчүлүктөр барбы? 22-жылы Тайып Эрдоган менен президент менен жолукканда чоң программа түзүлгөн, алардын результаты бериле баштады. Биринчиден болуп 250 биздин жарандарыбыз ошо оор операциялар квота менен ачылып, 80ден ашык биздин жарандар 4 айдын ичинде мен келгенден бери Турция өлкөлөрүндө чоң операциялар өттү. Азыркы кезде бөйрөк алмаштырууну Садыр Нуркожоевич менен Акылбек Сөмбеков сүйлөшүп, азыркы кезде 50 адамга бизде бекер кылганга өкмөт акча бөлүп берди. Эл өкүлдөрү козгогон маселелер канчалык орчунду? Жарандарды медицина тармагында дагы эмнелер түйшөлтөт? Саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгү коомчулукту канааттандырабы? Мындай суроолор менен өлкө жарандарына да кайрылып көрдүк. Акчаң болсо карашат. Акчаң болбосо, байтканда кыздам не деп койчу эле? Куз деген сыяктуу эле. Ана врачтар көбүн неге акчаң жакшы берсең жакшы карайт. Азыр ортодо чоңдордо деле кичине акча неме болуп калат, тирет этип калбадыкпы? Акча эле карашат. Азыр биз деле көчөдө барып кол карайбыз да. Колуңду карашып, анан акчасын жакшы берсең, сен жакшы деп жакшы дарылап берет, жакшы карайт. Мисалы, азыр мен эмнесин жаман көрөм? Сен төрөттөрдөн каза болгондор жаман. Көп, например, медицина ачылып атат, көп больницалар ачылды. Кудай шүгүр деш керек, мындай айткандачы. Дары саткандарды кичине караш керек болуп атат азыр. Мына азыр эме эң башкысы биздин мына ордо шаарда болуп атат көпчүлүк нерсе. Чет башка областтарда мен барып жүремин да, базарларда сатылып атат. Дары ачык эле жанагы картошка саткандагы жайып эле сатып атат. Азыркы учурда медицина жакшы эле тейлеп калган. Баары эле канааттанам да мен жакшы эле карайт айылда. Айрыкча ушу дары маселеси өтө кыйын да. Анан кийин эми республикалык больницаларда эми ошол мамлекеттик болуп эсептелет да. Аларда деле мен өткөндө бардым, ал жерде дагы ойдогудай докторлор караган жок мени. Именно балдарга, кичинекей балдарга керектүү ошол антибиотиктер дефицитте аптекада жок. Именно ошол баягы эффективный дарылар жок да. Чоңдорго дагы ошондой. Оору көп, а эффективный дары жок. Сурамжолоонун жыйынтыгында басымдуу жарандар дары дармектердин баасы кымбат, ошол эле учурда жетишсиз экендигин белгилешти. Дал ушул көйгөйдү чечүү максатында убагында эл аман мамлекеттик дарыканалар ачылып иштеп жаткандыгы айтылган эле. Мындан улам парламент депутаттары аталган дарыканалардын ишмердүүлүгүнө да кызыгышты. Жанагы эл аман аптекаларыңыз бир шоу катары эле болуп калды окшойт, негедир басаңдап калды да. Азыркы кезде Кыргызстан боюнча 55 ачылды. 25 дагы азыр даяр. Жакын арада 25-ин алабыз. Эмчүдөн биз күтүп атканбыз. Заводдордо мынакей Россия, Индия, Пакистан, Өзбекстандан заводдордон дары-дармектер келди. Жакын арада бардык жерде мукташтык жерде эл аман ачылат. Ошол эле кезде кыргыз фармация стационарлардын бардыгына өзү заводдон алып берип, арзан баада дарыларды менен 100% камсыз кылабыз. Өлкөнүн бардык аймактарындагы мамлекеттик эл аман дарыканасындагы дарылардын баасы бирдей. Жекеменчик дарыканаларга салыштырмалуу 20-30%га чейин арзан экендигин маалымдаган министрдин сөзүнөн кийин мамлекеттик эл аман дарыканасына барып, эл көп алып жаткан сасык тумоого каршы колдонулган дарылардын баасын билип көрдүк. Ошо жөтөлдүн основной немесинде клавамед, суспензиялар кетип атат, бизде амоксициллиндер кетип атат. Амоксициллиндердин цыналары ошол 110дон жогору башталып кете берет, цыналары ар кандай болуп. Клавамеддики так 247 сом. Ибуфен бар бизде детский, ошо ибуфендин 202 сомдон
детский, самый детский. Анан взрослыйлары 333-төн тура келди. Дал ушул эле дары-дармектердин баасын бир нече жеке менчик дарыканалардан сураштырдык. Жеке дарыканаларда антигриппин таблеткасы 25-30 сом, тайлалхот 35 сом, клавамет 260-340 сомго чейин, ибуфен 250 сомдон 390 сомго чейин турат. Азыр каяка барбасаң эле, мисалы, областка, шаарга, республикага кайсы чоң чокойлордун, ошол эле оорукананын чоңдорунун ар биринин дарыканасы бар, ачып алышкан. Баягы эмени жазып берип атканда дагы рецептин. Мына жерге барып алганың, сирин сатып алганың дейт, бул ачык эле көрүнүп турат да. Мурунку министрлер деле өзүнүн чөнтөгүнө карап иштеген. Ошон үчүн ушул жагына көзөмөл кылып, туура эмес болсо мыйзамдуу чара көрүп дегендей катуу көзөмөлгө алыш керек. Белгилей кетсек, өлкө аймактарында 55 эламан мамлекеттик дарыканасы ачылган. Учурда дагы 25 дарыкананы ишке киргизүүгө даярдык көрүлүп жаткандыгы айтылды. Мындан тышкары министрликтин дары-дармек саясатынын алкагында мындан ары Кыргызстанда уруксат кагазы жок иштеп жаткан дарыканалар жабылат. Алардын дары сатууга лицензиясын текшерүү боюнча атайын буйрук дагы чыгарылган. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Күндеми жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндеми жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.